аялдарын коргошот да, кордошпойт. Сөз айтып жүргөндөр барбы же? Сөз айтып жүргөндөр бар, албетте сөз айтып жүргөндөр бар. Жашооңузда жаңы адамдын орду табылдыбы? Бар, анда. Бир күйгөндөн кийин мындай аябай танып калып кетсең да. Жалгыз бой эне үчүн оорчулук тудурбайбы эчке? Улусу 7-класс, кичүүсү 3-класс. Жылына канча окуп атышында, жылына 3000 доллар окуп калат. Мен аябай мындай таза чоңоюп деди. Бириңиздердин артыңыздардан бириңиздер концерт кылып өткөзсүздөр да? Мындай концерт боло элек да. Чындачы. Алма сабагынан алышып коймойсуздарбы эже? Белгиленип дегендей даярдыктар болуп жатат, болушунча. Балым былжырап эметип атам да. Мындай. Жүзүп атам. Чибаргыттан көрпөчөм, чыдабайма сени көрбөсөм, чын бардыгыңа жетермин, чын ажала жети өлбөсөм, ой, чын ажала жети өлбөсөм, ой, чын ажала жети өлбөсөм. Ыйык Рамазан айында сиздер менен Солото YouTube каналы бүгүн бизде дагы Жылдыз Тайм рубрикасында өзгөчө сонун коногубуз менен маектешкенче дал ушул Чокпу арты студиясында өзгөчө бир коозуктарды жасоо алдында турабыз. Бүгүн бизде өзгөчө сонун жаңылыгы менен келген кылгыякчы Залина Касымова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Рахмат. Кандай эже, жакшы денсаулыктар? Сонун. Залина эже бүгүн бизге өзгөчө сонун жаңылык менен келди. Колубузда эмнени көрүп жатсаңыздар, бул 2 май Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Алам добуш аталышындагы жеке концерт болот буюрса. Канчанчысы жеке? Бул алгачкы. Алгачкысы. Тушо кези, келиңиз анда концерт жөнүндө сүйлөшөлү. Кудай буйрса 2 майга деп коюлду, датасы алынып, белгиленип дегендей даярдыктар болуп жатат, болушунча билеттер чыкты, билеттер сатыкта, кассада. Андан тышкары телефон, байланыш телефондору бар, ошол жактардан сурап билсе болот. Анан айта кетет элем, бул баягы кылгыяк деген мындай концерт боло элек да, чындачы, анткени ырчылар берет, дагы башка, мисалы, акындар берет, көп эле берип жүрөт да. Ал эми баягы музыканттар мындай аз экен, анын үстүнө кылгыяк деген негизи боло элек да, мындай концертчи. Абдан кызыктуу болот, кылгыяктын нукуралуулугу көрүнөт, көрсөтөбүз. Андан тышкары эстрада симфониялык оркестр катышат. Бул сонун оркестр да. Абдан чоң, бир 40-50 адамдан турган оркестр. Ал оркестр менен да бир топ чыгармалар аткарылат. Кыргыздын чыгармалары, андан тышкары чет элдик саундтректер да, кино тасмалардын саундтректери аткарылат, Кудай буйрса. Кайсы чыгарма экенин айтпаймын. Сиздерге бир сыр болуш керек да, кызык болуш керек. Келгенден кийин деп улам бир номерди уккан деп мындай кызык болуш керек да. Бирок айта кетем, ошондой белгилүү тасма, кино тасмалардын саундтректери аткарылат. Андан тышкары аскер оркестры бар. Коргоо министрлигинин алдындагы ошо оркестр. Ай, формачан, элестетип атам. Буйрса. Алар менен дагы ушундай сонун нерселер жасалып жатат. Жакшы. Айтор аябай мындай, орусча айтканда насыщенная программа болот да. Баш керек канда. 1,5 сааттык. Бир ошо 1,5 сааттын ичине көп нерсени камтыганга аракет кылып жатабыз. Баарынан азастан кылып мындай. Эми бул жерде мен айтат элем да, кылгыяктын элге бул биз пропагандалашыбыз керек да. Кылыякты жайылтышыбыз керек. Кыяк деген мондас бат, мисалы, мурун мен жаңы окуп жатканда, жаңы баштап үйрөнүп кыяк менен таанышып жатканда, эми анда мектеп курагында болчумун, 9 жашта, 9-10 жаштарда. Ал убакта мисалы кылыякка болгон көз караш, кылыякка болгон бир ой жүгүртүү деги эле кылыяк дегенде башкача элестөө болчу да. Элдин баары тең эле кыякты силе кыйк деп кыякты силе сен жана кээ бирөө күлүп калат, муунтуп баштайсың. Эми айтайын деген нерсе, бул мурун ошондой калыптанып калган экен да, эмнеге экенин билбейм мен, балким ошондой күүлөр аткарылган, балким ошондой бир стилде аткарылган, же балким бир мындай үйрөнчүк бирөөлөрдүн аткаруусун угуп калган болуш керек да, анан угуп калып эле мындай элестет, ошол менен элес калып калат го. Эмнегедир ошондой нерсе көп болчу да мурун.
ошол нерсени баягы жойгонго, кыякта мүмкүнчүлүгүн көрсөткөнгө аракет кылып келе жатам. Анча жыл болду билинбеген менен. Жакшы. 9 жашыман баштап анан ошону азыр айта кетейин. Концертте ошол нерсени жоюш керек да, баягы кыйчылдатып же бир андай нерсе болбойт. Буюрса сонун обондор болот, сонун чыгармалар. Анан кыяктын мүмкүнчүлүгүн ачабыз да, Кудай буюрса. Анткени мурун мисалы үчүн эстрада симфониялык оркестр менен аткарат деген такыр эле түшүнүк ойго да келмек эмес да. Кылгыяк, анан кийин скрипка жана виолончель бүт мындай классикалык аспаптар менен кандай айкалышат деп мурун түшүнүк жок эле да. Келиңиз анда сүйлөшкөнчө дал ушул глина менен өзүңүз каалаган нерсени жасап көрөлү. Кичинекей кезиңизде ылайда көп ойносоңуз керек. Ойнодум мен, бирок аябай деле эмес. Асын салабыз. Мен аябай мындай таза чоң эп деди. Неме? Балдарым пластилинди аябай жакшы көрөт да балам. Анан пластилин мисалы берем, мен бул баланын баягы моторикасын деп коет го, өрчүтүш үчүн бул аябай пайдалуу да. Анан эми жаза деп болушунча бересиң да, анан берилип жайып алып куш жазайт, бирокчу сонун жазайт да, окшоштурат да аябайчы. Анан бирок жасап бүткөндөн кийин карасам эле тырмактан астын баары капкара болупчу. Азыр биздеги да ошондой болот. Ошо тырмагы жок болсо деле баары кирип кетет го. Дей берем да, ошо пластилиндин неси жакпайт, жазаган баары сонун. Анан ошол тырмагын асты каралып кирип калган жакпайт. Анан пластилин кээде 1-2 мындай түшүп калса жабышып калат го. Басып кетсе. Анан ошол нерсе жакпайт да. Анан эми азыр эми айлы жок. Келиңиз. Маша. Анан балдар жакшы. Шүгүр, балдар жакшы. Канчанчы класс болуп калышты? Окуп жатабыз. Улусу 7-класс, кичүүсү 3-класс. Азыр учурда азыр. Эми Кудайга шүгүр аябай. Кулайга жарап калган учур экен да. Кадимкидей кулайга жарап, оокаттарын кылып. Кеңеш берип кызыңыз. Кадимкидей кеңешебиз. Кеңешип, мен мисалы үчүн формаларымды, чыгармаларын жаздырган жаңы чыгармаларымды эме кылам да, кадимкидей. Кандай болуптур деп алар менен кеңешем да. Анан сонун деп тандашат айтор, тандашып жакшы. Анан ойлоп койдум да, мисалы үчүн негизи концерт берүү менде оюмда мурунтан эле бар болчу да. Анан бирок баягы балдар кичирээк болду, балдар кичирээк учурда эми башка түйшүк да. Баланы караш керек, ыйлайт, анан эми айтор өзүнүн бир түйшүгү бар да. Анан ойлоп койдум да, азыр сурасаңар, балдар Кудайга шүгүр чоңоюп калды. Анан балким ошол себептен дагы мен мындай колум бир аз бошураак болуп калды деп ойлоп калдым да, ошо концертке. Инстаграм тармагынан көп көрүп калабыз. Кызыңызга кол өнөрчүлүк аябай кызыгат, анан китеп менен аябай жакын дос. Китеп менен аябай дос. Китеп сатып ала берет. Бат эле окуп коюптур деп киргизип калганыңызды көрүп калабыз да. Бат-баттан окуйт. Анан мындай окуйт да, ал деген мисалы китеп бир кирип алса, кечке окуйт да, башот менен кирип кетет да. Анан деп күлө берем. Мен тескерисинче үйдөн кээде урушамын. Болду, токтот деп урушам да. Көзүң эс алдыр, болду, токтот деп ошентип айтам да. Караңгыда жатып алып деле кээде окуй берет да. Болду кызым депчи. Балаңыз эмне кызыгат? Балам болсо, ал ушундай бир кол өнөрчүлүккө кызыгат. Картон, кагаз, пластилин, эмне бар болсо ошондон жасайт да. Негизи кичинекей кезинен элечи ошондой болчу да, мисалы баланын баягы өзүнөн дээринен деп коет экен да. Өзүнөн баягы бала биз аны бир муш деле бир тарбия берип, бир жол деле көрсөтпөйт экенбиз, ар бир баланын өзүнүн дээринде болот экен да. Болгону биз ошол нерсени туура тарбиялап, мындай туура бир жолго салганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек экен да. Ал эми кээ бирөө мисалы чыгармачыл инсан болсо, аны бир математик кылган болбойт же, математикти чыгармачыл инсан кылган. Бул дээринен деген ошондой экен. Өнөргө аябай бай балдарыңыз бар турбу. Кудайга шүгүр. Көз тийбесин. Көз тийбесин. Сиздердин жолуңуздар жолдо болушкан мындай өнөрлөр барбы? Кичине ырдап, анча-мынча бир кыйгыяк чертип. Балаңыздын кичинекей кыйгыягы бар беле? Ооба, кичинекей кезинде ошондой кыйгыяк чертип, мындай тартып, комуз чертип, ошо талаша берчү. Азыр деле ошондой талаша берет да. Азыркы учурда комузга барып жатабыз. Балаңызбы, кызыңызбы? Балам. Жакшы. Комузга барып жатат. Кызым болсо мектебинен ырдайт. Бул эми мындай экен да, талантты ката албайт экенсиң. Алма сабагынан алышып эмес турбайбы? Ката албайт экенсиң. Мен мисалы үчүн
ойлодум эми чыгармачыл жол бул мындай оңой жол эмес да, чынын айткандачы. Анан эми балким башка тармакта деп ойлогом да, анан эми баягы мектептерде окуйт, анан мектептеринен эжелери өзүлөрү эле сууруп чыгып атышат да. Так, бул жакшырда экен, тааныбайт, мени деле тааныбайт. Эми ал эмеде башка улуттар окугандай да анан. Байгазан чайканасы сиздер үчүн эшик ачык. Кыргыздын чүйгүн сый тамактары: ташкордо, козу гриль, казан кебаб, гриль кабырга, Европа ашканасынан стейктер, пиццанын жана балыктын түрлөрү, чыгыш ашканасынан полонун 10дон ашык түрү, шишкебек, үндүк, тоок эттери. Дарыгибиз Касымалы Баялинов көчөсү 131. Байланыш телефон номеру 0505 88 44 88. Байгазан чайканасы меймандарды тосууга даяр. Эми айтып калдыңыз, кызым ошо башка улуттар менен чогуу окуйт деп, ал түрк мектеби да? Айына канча төлөнөрүн жакшы билебиз. Анан бул эми өзүңүз жалгыз бой эне үчүн оорчулук туудурбайбы эчке? Туура айтасыз. Ал баягы жакшы мектеп. Абдан жакшы мектеп. Эми атын айтпай коеюн, баягы реклама кылган деле калат. Реклама болуп калды. Анан бирок айтайын дегеним, мен мынтип ойлойм да, биз балдарга билим беришибиз керек да. Балдарга билим бериш керек, билимден аябаш керек да. Ден соолугун караш керек, анан билимден аябаш керек. Анткени бул биздин келечегибиз. Анан албетте акча жагы арзан эмес. Канча же? Жылына канча болуп калат? Жылына $3000 болуп калат. $3000. $3000 болуп калат. Анан баскан турганы жана башка нерсеси. Эми ал нерсе бар. Эми бирок Кудайга шүгүр, азыркы учурда баягы өзүм иштеп жүрөм, таап жатам. Андан тышкары ата энем жардам берет. Ата энем дагы баягы неберелерин аябай жакшы көрөт. Жакшы. Анан эже мынакей азыр кызыңыз менен балаңыз экөө тең мектепке барышат жана башканын сиз көбүнчө чыгармачылык менен сыртка көп чыгасыз. За границага көп чыгасыз. Анан балдар менен ким калат? Же биякта чоң эне тайне тайтасы бияктабы? Тайне тайтасы карайт. Бул жакталар. Ооба. Чогуу сиздер менен. Жок, чогуу эмес, биз өзүнчө турабыз, бирок тайне тайтасы негизи эле кичинекей кезинен эле ошо тайне тайтасынын жардамы менен мен иштеп келатам да. Эми иштеп келатам дегенде баягы мага мүмкүнчүлүк беришет да иштегенге, анткени эми балдар кичинекей болгондо чындап эле оор да. Балам ыйлайт, ооруп калат, эми ар кандай учур болот. Анан эме да, ишенген адамың болуш керек да. Ишенип, каралашкан адамың болуш керек да. Ишенген адамдарым бул менин ата энем. Залина жеми, ушунча жүрөбүз, балдарыңыз чоңоюп калды. Анан өзүңүздүн баягы кичине болсо дагы шеригим табайын деген кыялдар барбы эже? Барбы анча-мынча жолугуп калгандар? Жашооңузда жаңы адамдын орду табылдыбы? Ошол боюнча айтыңызчы. Ошо кызык болот. Айтсам эле айланып эле башка жерге кетип калып атасың, кайра айланып мен келип атам. Айланып эле сен кете албай атасың, мен дагы ошол жерге токтолуп башкача кет. Эми мындай да, деп эле кайра баштайсың. Көздүн мончок жерде калбайт дешип, мисалы үчүн көп айтышат го. Эми нерсени ойлош керек экен аял заты болгондон кийин, жанагындай жалгыз болгон учурда, бир кыйналган учурда эмнегедир ошол нерсе оюңа келет экен да, депчи. Бирөө болсо, бирөө болуп, ошондой жөн эле барып, жеткирип барып алып келип, же болбосо сыртка чыга албай атканда, же мисалы больницада жаткан учурда, эми Кудай сактасын, мындай жатпай эле болчу. Биз эми ошондой учур, кыйынчылык учурда эсиңе мындай ойлонот экенсиң да. Анан эми кыйын күндөр болбой эле койсун, бирок негизи керек да. Негизи керек, бир аз барбы эже? Бар, анда. Негизи керек экен да. Бул нерсе керек экен аял заты үчүн. Анан эми бул эме да. Анча-мынча сөз айтып жүргөндөр барбы эже? Сөз айтып жүргөндөр бар, албетте сөз айтып жүргөндөр бар. Анан бирок адамды деген баягы бир күйгөндөн кийин мындай аябай танып калат экенсиң да. Анан бирок менимче бул туура эле деп ойлойм, анткени мен балдарым бар, ал жагында ойлошум керек, мисалы үчүнчү. Анан өзүмдү ойлоп алып эле, тийип алып, анан балдарым кыйналып жүрсө дагы болбойт да. Эми баардык жагын ойлонуп калат экенсиң да, ошол себептен мындай
сынап жүргөн үчүн. Жакшы. Эже, анан ушул концертте канча чыгымга учурадыңыз? Так, чыгымдар аябай чоң. Аябай чоң анткени. Бул неме концерт деп атпаймынбы мен, мисалы. Бул коммерциялык концерт болбойт меники. Бул баягы кыяктын деңгээлин көрсөтүп, мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, анан бул жерде аябай көп коллективдер, мисалы үчүн 2 оркестрде эле 2 оркестрди бириккенде эле 100 киши болот да. 40-50дөн болгондо эле 100гө жакын болуп калат да. 80, 90 ушу 100гө. Так санын билбейм. Ар бирине төлөп бересиз да? Анан мисалы үчүн төлөп берем болгондо ал нерселерди айтпай эле коеюн, бирок ушундай майда чүйдө бир чыгымдар бар да. Бул ошончо коллективди албетте мени колдоп жатышат алар. Анткени бир жерде иштейбиз, филармонияда иштейбиз. Алгачкы жолу ал бүт эле менин коллегаларым да, музыканттар да, бүт эле бирибизди жакшы билген илгертен. Анан колдоо иретинде болуп жатат мунун баардыгы тең. Албетте кур аякка бата жүрбөйт дейт да. Такыр эле колдойт деп такыр бекер кылганда да болбойт. Албетте өзүнүн бир эмелери бар да. Анан экрандар бар дегендей, айтор декорациялар бар. Жакшы экен чыгымы. Чындап эле жакшы экен. Кээ бир айтат, ушинтип чыгым болуп концерт бергенден көрө башкача эле бир нерсе кылсаң ошол сага пайда алып келет беле дейт да. Анан мен болсо айтып атам. Мен чыгымына караган жокмун дедим да. Чыгымына караган жокмун. Мен кыргыз үчүн күйүп жатам, мен кыяк үчүн, кылыяк деген аспап үчүн күйүп жатам. Бул мага мен акча табуу үчүн концерт берген жокмун. Бул кылыякты элге көрсөтүү, даңазалоо, пропагандалоо мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, жаштарды, мисалы үчүн, жаштарды чакыруу, тарбиялоо, биздин келечекте жаш балдар өсүп келатат, ошолорго бир кандайдыр бир үлгү көрсөтүп, жол көрсөтүп дегендейчи, ошондой жагына карап жатам да. Анан бул Кудай буйрса жакшы болот да баардыгы. Жакшы. Мынакей, буйрса Залинжебиздин алдыдагы эң чоң пландардын бири бул албетте жеке концерт берүү. Буйрса концертиңиз аншлаг менен өтсүн дейли. Жогоруда айтып калдыңыз, бул аспап адамды дарылайт депчи. Анан жакында эле дал ушул сиздин дагы жан дүйнөңүздү дарылаган ушул аспап болуш керек. Себеби айымдардын азыркы учурда коомдогу орду аябай жок болуп бараткандай эле сезилип атат да. Качан болбосун аял кишилер өлтүрүлөт, аял кишилер кордоп атат, же болбосо аял кишиге ошондой зомбулук көрсөтүлүп жатат дегенчи. Анан Аяна Касымова жашырчы ошонун берген маегинде да көрдүм. Темирди ысык кезинде басыш керек экенинчи. Чыдап жүрө берсең, ал нерсе жакшылыкка алып барбасын. Бул ооба да ар бир жан дүйнөң кыйналып анан чыдасаң, бул деген билинбеген менен кийин ооруга алып барат да. Ооруганда ким кыйналат? Өзүң да кыйналасың да кайрачы. Эмне үчүн жан дүйнөнү сен кыйнашың керек да? Эмне үчүн сен өзүңдү кыйнап, өзүңдүн келечегиңе балта чабышың керек? Негизи эле билбейм, бизде ооба аял кишинин биздеби же дүйнө жүзүндө орду чоң да негизичи. Кайсы гана тармак болбосун? Не болуп калды менге? Козгарма. Өзүнчө да бир нерсе болуп калды. Мен мындайга көп жогору экенмин. Ол жагынан кирет. Ооба, бягынан кирет да, по идеечи. Да, меники мындай болду. Анан аял кишинин жашоосу бир чети абдан кызыктуу, бир чети абдан түйшүктүү дегендейчи. Анан аракет кылыш керек просто, кандай гана кыйынчылык болбосун. Бирок ойлойм да, негизи аялдарды коргой турган бизде закондорду иштеп ойлоп табыш керек да. Анткени башка өлкөлөрдө бар, башка эле бир коңшу мамлекеттерде деле бар да, айтпайбы? Кайсы мамлекет? Аялдардын укугу аябай корголгон да. Аябай көп маани берет, мисалы үчүн. Аябай маани беришет. Аялдарын коргошот да, кордошпойт. Коргошот да. Анан бизде болсо эми кордошот деп айтпаймын, бирок көбүрөөк баягы жертва болуп калгандар аял заты болуп атпайбы? Бир нерсе болсо эле таяк жегенде аял, балдар менен жалгыз калгандагы аял,
иштеген дагы аял, акча тапкан дагы аял, айтор бардык жагынан. Билбейм мен бул эмнеден, балким биз ошолдай билимге басым жасап, көбүрөөк билим берип, мындай элдин аң сезимин оңдошубуз керекпи, баягы мурунку нерседен кетиш керекпи депчи. Аял мындай деп бир чектер бар эмеспи, балким ошол нерседен чыгышыбыз керекпи. Билбейм дейм, бул жерде аябай айтыш оор да. Бул себептен ушундай болуп жатат деген оор. Ошол себептен билбейм, закон жагынан да ойлонуш керек. Ар кандай балким концерттерди уюштурушубуз керек, аял зат биригип мындай. Эми аял зат бир күчтүү болот чында. Кандай гана кыйынчылык болбосун, негизи күчтүү болот экен да. Жаны темирден эле. Ошондой болот да. Жана мисалы төрөгөндө деле айтышат го, төрөгөн бул неменен бир өлүптүрүлгөнгө барабар деп коюшат го. Анан эми аял төрөп деле жашап атпай, жашынакай элечи. Демек бул эме да, бул нормалдуу эле нерсе да. Андан башка кыйынчылыкты жөнүнө чыдай салат да. Жакшы. Эжеке, чоң рахмат. Ошол концерт деп бир бутуңуз филармонияда, бир бутуңуз башка даярдыктар менен жүрсөңүз дагы жал ушул концерт тууралуу интервью берейин деп келгениңизге. Анан дагы өзгөчө фантазияңыз сонун. Азыр ойлонбой элечи. Оюмда көп нерсе бар да, мындай. Иштерим көп болот да чында анан. Сен карап эле. Өзү окшоштуруп койдум. Эми ничего. Эмгеге баламды алып келейин, балам жазасын мындай нерсени. Сездерде дал ошол Чопо арт студиясында кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн болобу, чоңдор үчүн дагы эшик ар дайым ачык. Ушундай коозуктарды жасаса болот. Анан достор, бизде мындай. Эгерде сиздер Залина Касымованын жеке концертине баргыңыздар келсе, колумдан кармалайын. Достор, эгерде сиздер дагы дал ушул жогоруда сөз кылган Залина Касымованын жеке концертине баргыңыздар келсе, анда шарттары жөп, жөнөкөй Залина деген атты, жана дагы кылыякты, экөөнү кошуп 4 сап ыр жазып комментарийге калтырыңыз, дагы дал ушул 2 кишилик билетти утуп алыңыз. Залинке, сизге чоң рахмат. Келиңиз анда жалпы элдик концертке чакыралы, дагы Рамазан айы менен куттуктайлы. Баарыңыздарды кирип келген Рамазан айы менен куттуктайм. Билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү Кудайым өзү кечирсин, баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Күнөө кылбаган адам жок да. Ооба. Билип деле, билбей деле кылган күнөөлөр болот, ошол нерселерден тазаланалы дегендейчи. Жан дүйнөбүздү тазалайлы. Ар бир адамдын бир тилеги болот, ошол тилектерибизди кабыл кылсын, Кудай. Анан жан дүйнөңүздү тазалап, арулап, концертке келип кетиңиздер.